Muna atkan yerlerden teşip ketken. Muna atkan yerleri. Muna atkanын карап кой, мына ойып кеткен. Аңчылардын колунан атылган 5 тоот экенин терисин көтөрүп, тешип кирген октун изин көрсөтүп нааразы болуп жаткан аксакал Каракулжа районунун тургуну Манап Төлөкулов. Ал мындан 15 күн мурда Буйга айылынын Карамойнок тилкесинде мал карап жүргөн учурда жергиликтүү аңчылар 5 тоот экенин мыйзамсыз атып кеткенин көрүп, токтотууга мүмкүн болбогонун айтып арызданды. Saat 8 менен 9-дун ортосунда Карамойнок Ова деген участканын ортолугунан атылган булар. 7-5 атышкан. А мен бер жакта малыма барып, бээлериме барып, десе бээлерим үркүп бер жактардан карасам, буякта бирөө бар экен деп дүрбү менен алыстан карап отурдум. Атканын булар 3 көк ат, бирөө боз ат, бирөө экөө торат, бирөө карагашка жерди ат барган. Атып бүтүп булар ташып, өңөрүп арчанын арасына алып келип союп, ошол жерде шашылык кылып бышырып отушту. Маматса уулу Сагынбек барган, Маманов, Мыйман барган, Маманов, Камчыбек барган, Тойчубаев, Асыл, Тойчубаев, Саутбек, Куткунов, Марат, Тойтуков, Батыр барышкан, 7 барышкан. Манап Төлөкулов жапайы жануарларды аткан аңчыларды таанып, райондук тийиштүү органдарга тезинен чара көрүшүн сурап кайрылган. Көп өтпөй мергенчилер кармалып, бирок кайра кое берилген. Кайберендерди кырууга жол берүүнү каалабаган жаран ЛТР каналына кайрылып, жогорку бийликтен тез арада чара көрүүнү суранды. Saat 3 менен 4-тун ортосунда мен райондун инспекциясы Бердибаев Ажымаматка кабар айттым. Кабар айткандан кийин ол 3 милиция менен барып, ошол жерден кечкурунку saat 8 менен 9-дун ортосунда колго түшүрүлгөн. Булар ошол жерден колго түшүрүлүп туруп, ошол жерден көшүн, калдасин, мынтык-сынтыктарын алып келип туруп, буларды кайтара коюп бербеген. Факты мына 5 көрүнүп турат. Баш 5 тең боз, 5-нын ичинде тең улагы бар экен. Анан эл терге дагы тарттырып көргөзүп коеюн деп, бул эл терге кайрылып турам. Ал булар районго апарып, комиссия менен райондук прокуратурага апарып, ошол жерден терилерди немеге алып койсун деп атат. Тергөө органдарына өткөрүп бериңиз деп ошондой деди. Анан бир жолу мен мына жерден сиздерге көргөзүп, мен чырымдыкты издеп, быйыл мына президентибиз 2022 жылды тоолор жылы деп жарыялады. Тоолор жылын жарыялагандан кийин бул кайра тоолорду талкалап отурушат буларды. Бул боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгынын кабары бар. Аңчы Хамит Мырзаевдин айтымында биринчи 2 тоот эке атылган. Ал боюнча кызматкерлер жерине барып, аңчыларды кармап 200 000 сом айып салган. Калган 3 тоот эке кайсы жерде атылганы азыр белгисиз, бирок тергөө иштери жүрүп жатат деди. Алар биринчи кармалган 2 тоот экеге айыпты коюп, айыпты төлөгөндөн кийин кой беришкен. Кой берип, анан кийин бул кийинки 3 ошо 5 көтөрүлүп келген тоот экен 2 тоот экеге айып коюлган, коюлуп доосу төлөнгөн, 200 000 төлөнгөн. Андан кийинки 3-чүсүн дагы азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, укук бузуулар кодексинде көрсөтүлгөндөй, ар бир мыйзамсыз атылган тоот эке үчүн 100 000 сомдон айып пул салынат. Ал эми Ош облусунун аймагында бул жылдын башынан бери мыйзамсыз тоот экелерди атуу боюнча бул экинчи факт болгон. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адешев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.